Ариет Болотбеков. Эки дос, бир тандоо. Талгат. Алиман күйөөсүнүн колун кысты. Эмне болду? Тиги кырчынды көрдүңбү? Жанатан көңүлү шаңдуу болгон Алиман бир заматта кубарып чөгүп кетти. Талгат элдин арасын карады. Тойканада музыка жаңырып, экөөнүн үйлөнүү тоюна кирген адамдардын баары жайдары. Бийлегени бийлеп, оюнга чыкпаганы сүйлөшүү менен алаксып, айтор туугандар менен жороо жолдоштор күлүп жайнашат. Бирок залдын четинде жалгыз турган адам эч ким менен сүйлөшкөн жок. Ал Кырчын. Талгаттын бала кезден берки эң жакын досу. Талгат таң калды. Кырчынбы? Ал тоюңа бара албайм дебеди беле? Ооба, Кырчын. Ал эмне бизге келбейт? Алиман жооп берген жок. Көзүн ала качты. Талгат жымайып койду. Койчу, бүгүн биздин күн. Бүгүн экөөбүздүн сүйүүбүз кошулган күн. Жүр, андан көрө биз да эл менен кошо бийлейли. Кырчын досума да баралы. Ал Алиманды жетелеп жөнөдү. Алиман болсо артка кетенчиктеп, баргысы келбеди. Бирок ага карабай Талгат келинчегин сүйрөп эле жөнөдү. Көйнөгүнүн алдын көтөрүп алса да болбой, улам тепсеп алып, Алиман сүйрөлүп келе жатты. Талгат түз эле Кырчынды көздөй бет алды. Бирок алдыдан чыккан туугандар тегеректеп алып бийлетишет, кое беришпейт. Аздан жылып отуруп Кырчын турган жерге да жетип барышты. Кырчын аларды тиктеп турган. Анын көзүндө кубануу жок эле. Тескерисинче, анын көз карашында бир гана Талгат билбеген сыр бар болчу. 4 жылдан бери Алиман ошол көз караштан качып келген. Эми болсо ал адам анын үйлөнүү тоюна келип, өткөндү кайра тирилткендей болду. Кырчын чөнтөгүнөн телефонун чыгарды. Экранда бир гана сүрөт бар эле. Ал Алиман. Мектепти бүтүргөн кечеден калган сүрөт. Кырчын сүрөттү көккө тиктеп турду. Андан кийин телефонун өчүрдү. Аңгыча баш кошуп жаткан жубайлар жетип келишти. Талгат колдорун көтөрүп: "Кырчын досум, кел. Сени келбей калды деп мен кыжаалат болдум эле. Мени кыжаалат кылбай эле келе бербейт белең" деп досу менен кучакташты. Кырчын дагы жалган болсо да, эл көзүнө Талгат менен кучакташып, куттуктамыш болду. "Кут болсун досум." Бул сөздү ал анын кулагына кучактап жатып айтты. Өзүнө гана шыбырады. Анткени Кырчындын ичинде 4 жыл бою өлбөй келген бир сезим бар эле. Ал Алиманга болгон сүйүү. Жок. Эми аны сүйүү деп атоо кыйын болчу. Бул таарыныч менен аралашып өчкө айланган сезим эле. Ал эми ошол өчтүн себеби 4 жыл мурун болгон. 4 жыл мурун. Алиман 18ге эми чыккан. Талгат экөө бири-бирин мектептин акыркы жылдарында сүйүп калышкан. Бул сүйүү ызы-чуусуз кирген. Күн сайын сүйлөшүү, сабактан кийин узак жолдо чогуу басуу. Бир нече айлардан кийин баары туш тарапка кетишет. Ошоной күндөрдүн биринде Талгат Алиманды биринчи жолу сүйөм дегенде, Алиман күлүп: "Муну айтууга ушунча убакыт кеттиби? Корктум. Менденби?" "Жок. Анда эмнеден?" Талгат бир аз ойлонуп: "Сени жоготуп алуудан." Алиман анын көзүнө карап: "Анда жоготпо." Ошол 4 сөз Талгаттын өмүрүндөгү эң бактылуу сөздөрдөн болду. Бирок Талгат билбеген нерсе бар эле. Анын эң жакын досу Кырчын да Алиманды сүйчү. Чындап сүйчү. Кырчын сезимин жашыра алган эмес. Бир күнү ал Алиманды мектептин артындагы эски бакка чакырды. "Алиман, мен сага бир нерсе айтышым керек." "Айт." "Мен сени сүйөм." Алиман унчукпай калды. Кырчын сөзүн улады. "Талгаттан мурда эле сүйүп жүргөм." "Кырчын, мага жооп берүүгө шашпа. Жооп даяр." Кырчын анын көзүнө тигилди. Алиман акырын айтты: "Мен Талгатты сүйөм." Ошол күндөн кийин Кырчындын жүзү өзгөрдү. Алиман муну байкаган жок. Талгат болсо Кырчындын Алиманга кызыгып жүргөнүн таптакыр сезген жок. Ал досун ийининен таптап: "Кандайсың, брат?" "Жакшы. Үйлөнсөм сен күйөө жолдош болосуң." Кырчын ага карап жылмайт. "Албетте." Бирок анын ичинде кызгануу менен көрө албастык казандагы суудай быркылдап кайнап жаткан. Мектепти бүтүрүү кечеси. Музыка, бий, күлкү, жаштык. Алардын акыркы түнү.
Алиман ошол кечте Талгат менен мектептин короосунда сүйлөштү. 4 жылдан кийин университетти бүтсөк, ооба, үйлөнөбүз. Алиман жылмайт. Чынбы? Сөз берем. Анда мен да сөз берем. Экөө кол кармашты. Ошол учурда Кырчын аларды көрүп турган. Бирок экөөнүн жанына кирген жок. Кече бүткөндө Кырчын Алиманга: "Үйүмө жеткирип коеюн" деди. "Жок, Талгат күтүп жатат." Ошол жооп Кырчындын ичиндеги акыркы үмүттү да өчүрдү. Баары тарап баштады. Талган да Алиманды коштоп үйүнө чейин барды. Кеч болуп кеткендиктен короосуна киргизип коюп тез эле кете берди. Булардын артынан жашырынып келген Кырчын ошол түнү туура эмес чечим кабыл алды. Өтө оор, өтө коркунучтуу. Алиман Кырчынга ишеним деле арткан эмес. Бирок ал мындай чыккынчылыкка барат деп күткөн эмес эле. Эми гана үйүнүн каалгасын ачып кирип баратканда, көчө тараптан "Алиман, кой отур" деген үн чыгып калды. Талган кайра келген экен деген ой менен көчөгө чыкса, Кырчын туруптур. Аны көрүп чоочуп кеткен Алиман: "Сенсиңби? Эмне айтайын дедиң эле" деди. "Жана сага айта турган сөзүм бүтпөй калган болчу. Сен укпай басып кеттиң. Эгер Талгат тууралуу айткың келип жатса, убара болбой эле кой. Мен Талгат тууралуу айткым келген жок. Мен өзүм тууралуу айткым келип жаткан. Айта бер анда, тезирээк айт, кеч болуп кетти." Көчө караңгы болгон соң Алиман дарбазанын алдынан жылбай турган. Анын ой боюна койбой, четирээк барып сүйлөшөлүчү деп туруп алганына макул болуп, үйдүн туш жагындагы бакка карай басышты. "Сен шаарга качан кетесиң?" деп сөз баштады Кырчын. "Аттестатты алсам эле кетем. Окууга тапшырышым керек." "Кайсы окууга токтодуң?" "Медфакка барам го." Ушуга окшош суроолорду берип жатып, болжогон жерге Алиманды алып келди. Обочу жер болгондуктан Кырчын дароо эле максатын ишке ашырууга киришти. Көз ачып жумгуча Алиманды уйпалап, ишин бүтүрдү. Жарым жылаңач денеси менен жашыл чөптө жатып Алиман жардам сурап кыйкыра албады. Элден уялды. Ата-энесин ойлоду. Анан да биринчи кезекте Талгаттан коркту. Кырчын телефонун алып, сойкудан айырмасы жок болуп жаткан кызды тартып алды да басып кетти. Каргашалуу бул түн тууралуу Талгат эч нерсе билбей калды. Алиман өзү да айткан жок. Анткени ал уялды, коркту. Талгат мени башкача көрүп калсачы? Эл билсе эмне болот? Мага ишенбей калсачы? Күндөр өткөн сайын бул сыр жүрөгүнүн тереңине көмүлө берди. Кырчын болсо эч нерсе болбогондой жашоосун улантты. Ал тургай Талгаттын үйлөнүү тоюна да келип жатпайбы? Той күнү Талгат аны көргөндө кучактап: "Сен болбосоң, менин кубанычым толук болмок эмес" деди. Кырчын көзүн жумду. "Мен да сени бактылуу көргүм келет." Бул сөздү айтып жатып, ал Алиманды карады. Алиман анын көз карашын көтөрө алган жок. Ошол учурда Кырчын Талгат дагы деле эч нерсе билбейт экен деп болгоду. Той уланды. Кырчын сыртка чыкканда Талгат артынан барды. "Эй, дос!" Кырчын бурулду. "Эмне? Сен бүгүн кызык болуп жатасың." "Чарчап турам." "Жок." Талгат анын ийининен кармады. "Сен менин эң жакын досуңсуң. 4 жылдан бери көрүшпөсөк да, бүгүн сени көрүп бир нерсе болгонун сезип жатам." Кырчын көзүн ала качты. "Сен бактылуусуңбу?" Талгат күлдү. "Бул сурообу? Жооп бер." "Өтө бактылуумун." Кырчын башын ийкеди. "Анда болду." "Эмнеге анда болду?" "Эч нерсе." Кырчын кетүүгө бурулду. Талгат артынан кыйкырды. "Кырчын!" Ал токтоду. "Угуп жатам. Сен Алиманды качандыр бир кезде сүйчү эмес белең?" Кырчындын жүзү өзгөрдү. Андан кийин ал күлүп: "Өткөн нерсе." "Чынбы?" "Чын." Талгат ага ишенди. Анткени адам эң жакын досунун калпына көп учурда шек келтирбейт. Ошентип Кырчын кетти. Талгат болсо кайра залга кирип, Алиманды кучактады да: "Бүгүн сен аябай сулуусуң" деди. Алиман анын көкүрөгүнө башын жөлөп көзүн жумду. Ал Талгаттын жүрөк согушун укту. Ошол жүрөк үчүн ал 4 жылдан бери сыр сактап келген. Бирок ошол түнү анын сырынын биринчи жаракасы кеткенин Алиман билген эмес. Анан да 14 мүнөттөн кийин бүт өмүрүн өзгөртө турган телефон чалуу келмек. Той бүткөндөн кийин адамдар да, алар жашаган үйлөр да акырындап тынчып калды.
Түнкү саат 2-ден өтүп калган. Жаш жубайлар үйлөрүнө келип, Алиман терезенин жанында жалгыз турду. Үйлөнүү көйнөгүнүн этегин акырын көтөрүп, терезеге жакындады. Артында Талгат кийимин чечип жатыптыр. Алиман, ууп жатам. Эмне болду? Эч нерсе. Бүгүн сен бир нече жолу сен бүгүн башкачасың. Менин айткандарымды укпай, бир нерсени ойлогондой болуп калдың. Алиман жылмайганга аракет кылды. Чарчап жатам да. Талгат жанына келди. Чын элеби? Алиман башын ийкеди. Чын. Талгат анын колун кармап, бүгүнкү күндү көптөн бери күттүм деди. Алиман анын көзүнө карап, мен да, деп жалган жылмайды. Эсиңдеби? Эмнеси? Мектепте айткан сөзүм. Алиман унчукпай калды. 4 жылдан кийин үйрөнөбүз дегем. Эсинде. Сөзүндө турдум. Алиман акырын. Ооба. Талгат күлүп. Сен дагы. Алиман көзүн жумду. Талгат анын чекесинен өптү. Ошол учурда Алиман өзүн кармай албай, Талгат, эмне болду? Эгер мен сага бир нерсе айтсам, айт. Сен мени кечире аласыңбы? Талгат таң калды. Эмнени? Алиман жооп бере албай калды. Эч нерсе. Алиман, унут. Талгат анын бетине тигилди. Сен бүгүн башкачасың. Айта берсеңчи. Алиман күлүүгө аракет кылды. Балким жөн эле чарчагандырмын. Талгат аны кучактады. Сен мага баарын айта аласың. Бул сөз Алиман үчүн бычактай тийди. Ал ичинен сүйрөндү. Баарын айта аласың. Жок, мен баарын айта албайм. Анткени кээ бир сырлар айтылбайт. Алар адамдын ичинде жашайт. Аны менен кошо укташат. Аны менен кошо ойгонушат. Анан бир күнү адамдын өзүн ичинен жеп бүтүшөт. Ошол учурда шаардын башка тарабында кырчын машинасынын ичинде жалгыз отурган. Көңүлү түшкөн. Алиманды тартырып жибергенине ичи күйөт. Жакын досу болсо да Талгатка утулуп калганына жаны кейип турат. Ал эле эмес, булактын тунук суусундай тунук кызды 4 жыл мурда шерменде кылганы үчүн өзүн айбан сезип турду. Бирок кайра эле ичинен сүйлөнөт. Мен баары бир уттум досум сени. Сен Алиман менен бүгүн гана чогуу жатканы калдың. А мен 4 жыл мурда көргөнмүн аны. Менден калганды алдың сен. Мен булгап, таштап кеткен кызга сен эми гана ээ болуп жатасың. Ооба. Кырчын ичинен ушинтип ойлонуп жатканы менен арадан 4 жыл өтсө да, Алиман менен Талгатты жөн кое албады. Сүйүүсү менен өч алуусу аралашып, ашмалтайы чыкты. Убакыт баарын дарылайт делгени менен, кээде убакыт деле алы келбей калат тура. Тескерисинче, тереңирээк көмөт. Кырчын өзүнө өзү, мен сени сүйгөм, деди. Андан кийин күлүп жиберди. Жок. Бир аз унчукпай турду. Мен сени сүйгөн эмесмин. Ал бул сөзгө өзү да ишенген жок. Анткени сүйүү менен өчтүн ортосунда кээде бир гана кадам болот. Ал ошол кадамды баягы түнү басып өткөн. Эми кайра артка кайта албайт эле. Эртеси эртең менен Талгат ойгонгондо Алиман ашканада кофе жасап жаткан. Кутман таң келинчегим. Алиман бурулуп күлдү. Кутман таң. Эми сени келинчегим деп айтсам болобу? Кечээден бери айтып жатасың го. Бирок бүгүн башкача угулат. Талгат анын жанына келип, кофе куюлган чөйчөктү алды. Бүгүн эмне кылабыз? Билбейм. Анда шаардан чыгып, талаларды, токойдорду көрүп келебиз. Анан да, деп токтоп калды. Анан дагы кайда? Мектепке. Ооба. Эмнеге? Биздин окуя ошол жерден башталган. Алимандын жүрөгү каттуу согуп, эриндери дирилдей түшкөнүн Талгат байкаган жок. Эмне, кызык болбойбу? Болуптур. Сен каалабайсыңбы? Алиман бир аздан кийин каалайм, деп жооп берди. Бирок анын үнү өтө акырын чыкты. Эски мектеп дээрлик өзгөргөн эмес. Коро, терек, спорт аянтчасы, эски отургуч. Талгат күлүп. Карачы. Эмнени? Ушул жерде сен биринчи жолу мени уруп кеткенсиң. Алиман күлүп жиберди. Сен тийишип жүргөнсүң. Сен да оңой эмес элең. Азырчы? Азыр сени менен талаша албайм. Эмнеге?
Анткени сен аялымсың. Экөө күлүп жиберишти. Бир аз убакытка Алиман чындап бактылуу болду. Андан кийин экөө эски класска киришти. Тактайда дагы эле өчпөй калган жазуулар бар эле. Талгат партага отурду. Кызык. Эмне? Биз ушул жерде отурчубуз. Алиман анын жанына отурду. Талгат парта үстүнө манжасы менен бир нерсе тартты. Бул эмне? Алиман карады. Кичинекей жүрөк. Ичинде 2 тамга. Т плюс А. Алиман демин ичине тартты. Сен муну жазгансыңбы? Мен эмес. Анда ким? Талгат күлүп. Билбейм. Алиман жүрөктү тиктеп турду. Анын эсине башка бир нерсе түштү. Бир эски дептер. Кырчындын дептери. Ал 4 жыл мурун аны кайтарып берген. Бирок бир барак айрылып калган. Алиман ошол баракты эч качан унуткан эмес. Анткени анда бир эле сүйдөм жазылган болчу. Эгер сен мени тандабасаң, мен сени эч кимге бербейм. Ал кезде Алиман муну жөн гана кызганыч деп ойлогон. Азыр болсо ошол сүйлөм кайра эсине келди. Алиман? Ал селт этти. Эмне болду? Эч нерсе. Сен дагы эле кырчын жөнүндө ойлонуп жатасыңбы? Алиман токтоп калды. Эмнеге андай дедиң? Билбейм. Талгат анын көзүнө карады. Кечээ сен аны көргөндө өзгөрүп кеттиң. Алиман жүрөгүнүн согушун укту. Кырчын сенин досуң. Ооба. Мен үчүн анын мааниси жок. Талгат жылмайды. Анда эмнеге калп айтып жатасың? Алиман селт этти. Мен калп айткан жокмун. Сенин көзүң айтып жатат. Жымжырттык. Алиман ордунан турду. Үйгө кетели. Талгат анын артынан карап калды. Ал биринчи жолу күмөн санады. Бирок эмнеден күмөн санап жатканын өзү да билген эмес. Ошол күнү кечинде Талгат телефонунан эски сүрөттөрдү карап отурду. Мектеп, достор, туулган күндөр, экскурсиялар, Кырчын, Алиман. Үчөө чогуу түшкөн сүрөттөр көп экен. Бир сүрөттө Кырчын Алиманды карап турган. Талгат сүрөттү чоңойтtu. Андан кийин дагы чоңойтtu. Кырчындын көзүндө күлкү жок болчу. Талгаттын жүрөгү тыз этти. Бул эмне? Көңүлүндө бүдөмүк ойлор тамырлай баштады. Ошол күнү кечинде Кырчын чалып калды. Ансыз да акыркы күндөрү досунан бир нерселерди шектенип жүргөн. Угуп жатам? Ассаламу алейкум. Кайдасың? Ва алейкум ассалам. Шүгүр. Өзүң? Жакшы. Кандай анан? Катын алган жакшы бекен? Жактыбы? Талган бир саамга унчукпай калды. Ойгүлүк эмеспи? Анан кайра. Жакшы да, ысык жатасың. Сен да тездет, үшүбөй. Анан эртең жолугалы. Сени менен сүйлөшүшүң керек, деди. Жай элеби? Өзүң жаңы гана үйлөнсөң, үйдөн чыкпай тур, салтты кармап. Жок, жолугушум керек сага, деп Талгат демитти. Эмне жөнүндө? Талгат түз жооп берди. Алиман жөнүндө. Телефондун ары жагында узак жымжырттык болду. Андан кийин Кырчын. Кеч болуп калды. Эмнеге? Айрым нерселерди билбей эле койгон жакшы. Талгаттын жүзү өзгөрдү. Эмне дедин? Эртең сүйлөшөбүз. Кырчын. Чалуу үзүлдү. Талгат телефонун түшүрүп, ошол түнүн ал биринчи жолу досунан эмес, досунун жашырган нерсесинен коркту. Эртеси Талгат Кырчын менен эски кафеде жолукту. Кырчын эрте келип терезенин жанында отурган. Талгат кирип келгенде ордунан туруп, эски достордой кучакташты. Алгач аркы беркини сүйлөшүшүп, анан сөздүн кызыгына өтүштү. Сен эмне билесиң? Деди Талгат. Кырчын түз карады. Эмнени? Алиман жөнүндө. Сен эмне билгиң келет? Чындыкты. Кырчын күлүп койду. Чындык? Ооба. Чындык дайыма эле адамды бактылуу кыла бербейт. Мен бактылуу болууну сураган жокмун. Талгат алдыга эңкейди. Мен чындыкты сурадым. Кырчын бир аз унчукпай отурду. Сен Алиманды сүйөсүңбү? Бул сурооңдун эмне тиешеси бар? Жооп бер. Ооба. Кырчын башын ийкеди. Мен да. Талгаттын жүзү өзгөрдү. Сен дагы деле? Айрым сезимдер өлбөйт. Сен менин досумсуң? Билем. Анда эмне үчүн? Кырчын көзүн төмөн салды. Анткени сен аны тандадың. Ал сени тандаган эмес.
Ошол себептен. Талгат ордунан турду. Сен ооруп калгансың. Кырчын күлдү. Балким. Мен сенин досуң деп жүрсөм, сен дагы эле менин досум деп эсептейсиңби? Талгат жооп бере албай калды. Кырчын ордунан туруп, кээде адам досунун ким экенин анын башына мүшкүл түшкөндө эмес, качан? Анын эң бактылуу күнүндө түшүнөт. Кырчын чыгып кетти. Талгат анын артынан карап калды. Ал жерде отуруп Кырчын мага баарын айткан жок деп түшүндү. Бирок анын сөздөрүнүн арасында бир ачкыч бар эле. Сен аны тандадың. Талгат ошол сүйлөмдү кайра эстеди. Андан кийин үйүнө жөнөдү. Алиман эшикти ачты. Кайда жүрдүң? Талгат аны карап турду. Кырчын менен сүйлөштүм. Алиманын жүзү бозоруп кеткенин Талгат байкады. Эми анын күмөнү шекке айлана баштаган. Алиман, ооба. Сен мага бир нерсе айтпай жүрөсүңбү? Алиман жооп бербеди. Талгат дагы бир кадам жакындады. Мен сенин күйөөңмүн. Алиман көзүн жумду. Билем. Анда мага ишен. Алиман эриндерин кысып турду. Көзүнө жаш толду. Талгат, айт. Мен... Алиман баары бир эч нерсе айта албады. Бактылуу күндөрү эми гана башталганда, аны кайрадан жоготуп алуудан коркту. Кыйла күндөн кийин эшиктин коңгуроосу шыңгырады. Экөө тең эшикти карашты. Талгат эшикти ачып, бирок эч кимди көрө алган жок. Жерде жаткан кичинекей кагазды байкап, Талгат аны алды. Үстүндө бир гана сөз. Талгатка деп жазылыптыр. Ал конвертти ачты. Ичинде эски сүрөт. Мектепти бүтүргөн түн. Алиман менен Кырчын жана арт жагына жазылган 4 сөз. Сен баарын билүүгө тийишсиң. Талгаттын колу титирей баштады. Алиман сүрөттү көргөндө үн чыгарбай ыйлап жиберди. Талгат акырын бурулду. Бул эмне? Алиман жооп бере алган жок. Алиман? Ал дагы бир жолу сурады. Бул эмне? Алиман дубалга жөлөндү. Анын 4 жыл бою көтөрүп кирген сыры эми эшиктин алдына келип турган. Чындык, эми бир кадам гана алыста турду. Талгат сүрөттү колунан түшүрүп жибере жаздады. Бул сүрөттү сен тааныйсыңбы? Алиман дубалга жөлөнүп турган. Анын көз жашы үнсүз агып жатты. Ооба. Талгат сүрөттү кайра карады. Бул мектепти бүтүргөн кече. Ооба. Сен Кырчын менен турган экенсиң. Алиман жооп берген жок. Мен кайда элем? Сен... Алиман көзүн жумду. Сен ошол учурда башка жакта болчусуң. Талгат сүрөттүн артын карады. Ал жерде дагы бир сүйлөм бар экен. Ал түнү эмне болгонун Алиман өзү айтсын.